Жээнбеков Алайдын алыскы айылдарына барды. Президент Сооронбай Жээнбеков Ош облусунун Алай районундагы алыскы Сарыташ жана Күнелек айылдарына барып, элди түйшөлткөн маселелер менен таанышты. Айылдыктарды түйшөлткөн негизги маселелердин бири мектеп көйгөйү экени айтылды. Сарыташ айылындагы номер 39 мектеп авариялык абалда, Күнелек айылындагы мектептин жаңы имаратынын курулушу кечеңдөөдө деп айтылды билдирүүдө. Жээнбеков айылдыктар менен маектешүү учурунда Сарыташта 2020-жылдын жазынан тартып жаңы мектептин курулушу башталаарын жана окуучуларды ыңгайлуу жана коопсуз шартта билим алуу мүмкүнчүлүгү пайда болоорун белгиледи. Ал эми Күнелек айылындагы мектептин курулушун 2019-жылдын октябрында аяктаарын убадалады. Мындан тышкары мамлекет башчы тургундар көтөргөн бардык маселелер боюнча тийиштүү мамлекеттик жана жергиликтүү бийлик органдарына тапшырма берилерин кошумчалады. Жалал-Абадта дарыяга кулап кеткен жоокерди издөөгө Өзбекстан көмөктөшүүдө. Бул тууралуу биздин өлкөнүн мамлекеттик чек ара кызматы маалымдайт. Ага карата кырсык 19-июлда Чаткал районунда болгон. Келишим менен кызмат өтүп жаткан жоокер Ак Булак дарыясына түшүп бара жатып, тайгаланып сууга кулаган. Аны издөөгө Өзбекстандын чек арачылары жана куткаруучулары дагы жардам берүүдө. Кырсык жөнүндө аскердик прокуратура маалымдады. Башкы штаб Сарыташ 2019 тактикалык машыгуусунун экинчи этабын өткөрдү. Машыгуу куралдуу күчтөрдүн планы боюнча мамлекеттик чек ара кызматынын, Ички иштер министрлигинин, Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин жана өзгөчө кырдаалдар министрлигинин түзүмдүк бөлүкчөлөрүнүн катышуусу менен өткөрүлдү. Машыгуунун жүрүшүнө Кыргыз Республикасынын президенти, өлкөнүн куралдуу күчтөрүнүн жогорку башкы командачысы Сооронбай Жээнбеков байкоо жүргүздү. Президент курал жарактар, аскер шаймандары жана согуш техникалары менен таанышты. Сарыташ 2019 тактикалык машыгууларынын алкагында өлкөнүн куралдуу күчтөрү жана башка аскердик түзүмдөрү ведомстволор аралык координациялоо жана өз ара аракеттенишүүдөгү даярдыкты жана мыйзамсыз куралдуу түзүмдөрдү жок кылуу боюнча атайын операцияны ишке ашырышты. Иш-чарага Россия Федерациясынын, Казакстан Республикасынын, Индия Республикасынын аскер аташелери, Россиялык кант аскери базанын жетекчилиги жана эл аралык Кызыл Крест комитетинин өкүлдөрү катышты. Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн кургактагы аскерлеринин кол башчысы Алмазбек Карасартовго Сарыташ машыгуу майданынын инфраструктурасын жакшыртуу үчүн 300 000 сомдук тастыктама тапшырылды. Түркмөнстандын президенти каза болду деген маалыматты элчилик четке какты. Гурбангулу Бердимухамедов каза болду деген маалыматты Түркмөнстандын элчилиги четке какты. Тагыраагы Түркмөнстандын Кыргыз өлкөсүндөгү элчилиги өлкө башчысынын каза болгондугу тууралуу маалымат чындыкка дал келбей тургандыгын билдирди. Көп өтпөй эле Түркмөнстандын Орусиядагы элчилиги дагы Гурбангулу Бердимухамедов көз жумду деген кабарлардын калп экендигин маалымдады. 5-июлдан тартып 15-июлга дейин эл көзүнө чыкпаган Гурбангулу Бердимухамедовдун каза болгондугу тууралуу тастыкталбаган маалыматтар тарады. Ал эми Хроника Түркменистана басылмасы президент каза болбогондугун, ал 10 күндөн бери Германиядагы ооруканалардын биринде оор абалда жаткан апасынын жанында экенин жазып чыкты. Кыргызстан Олимпиадага алгачкы лицензияны багындырды. Биздин суучул Денис Петрашев Түштүк Кореяда өткөн дүйнө чемпионатында брас стилинде 100 метр аралыкты 1 мүнөт 194 секунд ичинде сүзүп өттү. Муну менен спортчу Кыргызстан рекордун орнотуп, 2020-жылы Токиодо өтүүчү Олимпиадага катышууга дагы укук алды. Эске салсак, Денис Петрашев 20 жашта, ал 2016-жылы Рио Олимпиадасына дагы катышкан, азырынча байге багындыра элек.